Саламатсыздар, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары. Кутман күн, барыңыздарга жакшы күн каалоо менен бирге Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын кызматкерлери көзөмөл кызматы линияда. Карталарды текшерип койсо, барыңыздар, ачып турсаңыздар, эми текшерип өтүп кетейин. Сурооңуздар болсо бере берсеңиздер, мен эгер айылдан келген болсо, карта жок болсо, айылдан келген болсо, сиздерде деген М-банкыңыз бар да. М-банк азыр 100% элде бар. М-банктын QR коду же картасы менен төлөсөңүз болот. Болбосо айылдан келген пенсионерге чейин азыр пенсияны карточкага алып калган, РСКга. Ошол карталар жарай берет. Бүт банктар жарайт. Любой карточка жарайт. Көрсөтүп койсоңуз төлөмүңүздү. 1-июлдан тарта Борбор калаадагы автобустарда накталай төлөм жоюлду. Бүгүндөн баштап Бишкек шаарындагы муниципалдык коомдук транспортто заманбап электрондук төлөм ыкмаларын колдонуу менен жол кире төлөө системасы ишке кирди. Эми бишкектиктер жол кирени Тулпар, Visa, MasterCard, L-карт карталары, QR код жана башка электрондук төлөм кызматтары аркылуу төлөй алышат. Айдоочулар менен ушу жүргүнчүлөргө негизги биздин максат ошол жол бир контакт кылбасын деген максатта азыр могул альтернатив төлөмдөр деп киргизгенбиз. Бул ошол аялдамаларга банкоматтар коюлат, терминалдар, ошо терминалдар аркылуу ал жерден ошол талон акча төлөп, кадимкидей эле 20 сом наличка төлөйт дагы. Наличка төлөп туруп, ошол жерден талонду алып, анан кийин автобуска чыгып, ошол валидаторда QR код аркылуу төлөп туруп, азыркы күндө ошо жүргүнчүлөр жүзү болот. Бишкек шаар транспорт муниципалдык ишканасынын кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында бир 180 тегине кызматкерлер чыктык. Андан сырткары дагы Тулпар ишканасында кызматкерлер жүрөт, бир 100 контролер. Ошол жалпылап эле ошо борбордук көчөлөрдө бардыгына айдоочуларга дагы, жүргүнчүлөргө дагы ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүздөбүз. Бул деген иш-чара буюрса, ошол 1-сентябрга чейин биздин максат ошол накталай төлөм азыркы күндө бир 20%, а накталай эмес 80% болуп атпайбы? Ошол 1-сентябрга чейин 100%га жеткирели деген максатта ушул иш-чараларды уюштурудабыз. Ошондой эле Тулпар картасын колдонгон жүргүнчүлөр биринчи төлөм жасаган учурдан тартып 1 саат ичинде муниципалдык коомдук транспортто 4 жолуга чейин акысыз алмаштырсаңыз болот. Бул долбоор акыркы мезгилдеги коомдук транспорттордун катышуусундагы кырсыктардын алдын алуу максатында кабыл алынган. Андан сырткары дагы биз деген жүргүнчүлөргө мындай жакшы шарттарды түзүү максатында 1 саатта 4 пересадкасы менен деп туруп азыркы күндө мына жолдо жүрүү акыларын киргиздик. Жол кыймыл коопсуздугун сактаганда, анан баягы жол унаа кысыктар катталып атпайбы? Ушуга эмне себеп болуп атат деп милиция кайгыл кызмат башкармалыгы менен биргеликте мониторинг жүргүзгөндө ошол айдоочулар биз деген ушу көбүнчө эсе ошол алысыганыбыз, бул ошол жүргүнчүлөр накталай акча бергенде сдача бериш керек, ага талон бериш керек. Ошонун баары биз деген кандай десем, биринчиден ошо алыксытат, а экинчиден эми баягы айдоочу менен жүргүнчү контакт болуп атпайбы? Анан деген айдоочу көбүнчө чарчап калып атат. Баягы кыжалат болот, анан айдоочулардын буга чейин план деген түшүнүгү бар эле да. Азыр 1-июлдан баштап план деген түшүнүк жок. Азыр план тойлугу менен жоюлду. Айдоочуларды дагы мына ошол мотивация кылуу максатында биз деген апрелдин 1-инен айлыктарын көбөйтүп бердик. 1-июлдан дагы айлыктарын көбөйтүп бердик. Тулпар коомдук транспорт карталарын Бишкек шаарындагы атайын тейлөө борборлорунан, почта бөлүмдөрүнөн, уюлдук операторлордун кеңселеринен жана коомдук транспорттун айдоочуларынан сатып алсаңыз болот. Картанын баасы 60 сом турат. Анда мектеп окуучулары үчүн жашыл, ал эми калаадагы пенсионер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана коомдук транспортто бекер жүрүүгө укугу бар башка адамдарга кызыл карта берилет. Биздин 3 категориядагы транспорттук карта бар. Эң биринчиси бул стандарттык категориядагы, элдин баары ала алса болот. Толук кандуу сатыкта азыр чыгууда. Баасы 60 сом. 60 сомдун балансында бир жол жүргөнгө 17 сомдук баланс болот алганда. Жана аны бардык приложениялар аркылуу жана төлөм жүргүзгөн терминалдар аркылуу пополнение кылып, колдонуп жүрө берсе болот. Мындан тышкары мектеп окуучулар үчүн дагы атайын категория бар. Жана биздин пенсионерлер үчүн жеңилдетилген категориядагы карта бар. Бул карта бир жолу эле одноразовый эмес, мындайча айтканда, постоянно колдонсо болот. Балансын толуктап, өзүнүн приложениясын көчүрүп, балансын карап, контролдоп турса болот. Андан сырткары бүгүндөн баштап автобустардын каттам номерларын алмаштырып, 1-ден 72-ге чейинки номер берүү пландалган. Узун каттамдар кыскартылат. Ошондой эле шаардын негизги райондорун бириктирип, каттаган түнкү автобустар иштей баштайт. Коомдук транспорттор саат 22:00дон 5-ке чейин жүрүп, аралыгы 40 мүнөттөн болоору айтылууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.